Информатика 7 класс 2 бөлім компьютер жана программалык камсыздоо. Тема презентациялар. Көпчүлүккө чыгып сүйлөөнү, докладты же кайсы бир объект менен таанышууну коштоодо маалыматты көрсөтмөлүү берүүнүн бирден бир ыкмасы болуп презентация эсептелет. Презентация бул экранда көрсөтүү үчүн колдонулган слайддардын жана атайын эффекттердин жыйынтыгы. OpenOffice.org Impress программасы текстти, графикалык объекттерди, диаграммаларды, анимацияларды, мультимедиа жана башка элементтерди колдонуп презентация түзүүгө мүмкүндүк берет. OpenOffice.org Impress программасынын мүмкүнчүлүктөрү: эффекттер менен шаблондун негизинде слайддарды түзүү, ар түрдүү макеттердин негизинде слайддарды түзүү, диаграммаларды колдонуу менен презентация түзүү, презентацияларды автоматтык же кол режиминде демонстрациялоо. Ишке киргизүү маселелер панели аркылуу жүргүзүлөт. Пуск, все программы, OpenOffice Impress. OpenOffice.org Impress программасын ишке киргизүүдө экранда мастер презентации терезеси пайда болот. Мастер презентации шаблондорду жана редакциялоо үчүн ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу менен презентация түзүүгө жардам берет. Биринчи кадам: мастер презентации терезесинде презентациянын типин тандагыла. Бош презентация жаңы презентацияны, шаблонду колдонуп жаңы презентацияны түзөт. Бар презентацияны ачуу мурда сакталган презентацияны ачат. Экинчи кадам: кийинки терезеде выберите стиль слайда группасында жогорку тизмеден дизайндын эки стилинин бирин тандагыла. Презентацияны же презентациянын фонун. Үчүнчү кадам: способ отображения презентации группасынан чагылдыруунун бир типин тандагыла. Оригинал, пленка, бумага, на экране же слайд. Жана далее баскычын басуу керек. Төртүнчү кадам: выберите способ перехода от одного слайда к другому группасынын эффект тизмесинен презентация үчүн эффектти тандагыла. Скорость тизмесине эффекттин иштөө ылдамдыгын орноткула. Ал эми выберите тип презентации группасынан презентациянын убактысын аныктагыла. Ошентип мастердин жардамы менен презентация түзүү аяктайт. Аягына чыгуу үчүн готово баскычын басуу керек. Силердин алдыңарда презентацияны форматтоо үчүн терезе ачылат. OpenOffice.org Impress тиркемесинин интерфейсинин башка офистик программалардан болгон негизги айырмасы 4 бөлүккө бөлүнгөн жумушчу аймагында. Биринчи, сол бөлүгү өтүү аймагы слайддын текстинин структурасынан эскиз түрүндө көрсөтүлгөн слайддарга өтүүгө мүмкүндүк берген салмаларды камтыйт. Экинчи, борбордук бөлүгү слайддар аймагы учурдагы слайдты көрсөтөт. Үчүнчү, оң бөлүгү маселелер аймагы документ менен тез жана натыйжалуу иштөө үчүн көп колдонулган командаларды камтыйт. Слайд бул бүткөн ойду же билдирүүнү камтыган өз алдынча бөлүнгөн объект. Слайдда биз төмөнкү объекттерди жайгаштыра алабыз: текст, графика, таблица, диаграммалар, сүрөттөр, үндөр, видеороликтер. Слайддарды форматтоо: слайддарда тексттерди жана графикалык объекттерди форматтоо каалагандай тексттик редакторлордо жүргүзгөндөй эле ишке ашырылат. Титулдук слайдты жасалгалоо үчүн заголовок слайд макетин орнотуп, презентациянын баш сөзүн киргизгиле. Кийинки слайдты кошуу үчүн вставка менюсунан слайд командасын тандоо керек же ошол слайдтан чычкандын оң баскычын басып, чыккан контексттик менюдан слайд, новый слайд командасын тандап алуу керек. Графикалык объектти коюу үчүн вставка изображение из файла менюсун колдонушат. Презентация тексттерден анимация кошуу мүмкүнчүлүгү менен айырмаланат. Графикалык объекттерге жана текстке маселелер панелиндеги эффекти группасынан ар кандай эффекттерди кошууга болот. Демонстрациялоо: презентацияны демонстрациялоо үчүн аспаптар панелиндеги демонстрация баскычын же F5 баскычын басуу керек. Демонстрацияны каалаган жеринен бүтүрүү үчүн же аягына чыгуу үчүн эск баскычын же чычкандын оң жагын басып, пайда болгон менюдан завершить баскычын басуу керек. Презентацияны сактоо: презентацияны сактоодо файлдын тибине көңүл бургула.
Эгерде силердин презентацияңар башка программаларда да, мисалы Microsoft PowerPoint'та ачылсын десеңер, файлын тиби деген талаада Microsoft PowerPoint версия PPT деп көрсөтүү керек. Презентацияны видео форматта сактоо үчүн өзүңөрдүн ишиңерди башка форматка экспорттоо керек. Ал үчүн файл менюсунан экспорт командасын тандоо керек. Ушуну менен сабак бүттү. Саламатта болгула.